Искра Райымкулова театр жана кино чөйрөсүндөгү көрүнүктүү адам маркум менен коштошуу зыйнаты өзү 50 жылдан ашык эмгектенген Кыргыз улуттук драма театрында болду. Митинг реквиемде жакындары жана бийлик өкүлдөрү Райымкулованын эмгектери элдин жүрөгүнөн түнөк тапканын айтып, анын элеси түбөлүккө сакталарын белгилешти. Кыргыз элибизге бүтүндөй өмүрүн арнап, маданият жана искусство тармагында өчпөс из калтырып кеткен көрүнүктүү биздин эжебиз Искра Райымкулованын жаркын элеси Кыргыз журтунун маданият жана искусство сүйүүчүлөрүнүн, замандаштарынын, кесиптештеринин, жакындарынын эсинде түбөлүккө сакталат. Кыргыз Республикасынын президенти дагы элибизге, ошонун ичинде Кыргыз искусство өнөрүнө абдан чоң көңүл айтып атат. Биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Асамидинович Мариповдун атынан дагы терең кайгыруу менен үй бүлөсүнө, туугандарына көңүл айтып коюуга уруксат этиңиздер. Искра Райымкулова 1937 жылы Чүй облусунун Кемин районунун Шабдан айылында туулган. Алгачкы чыгармачылык башатын 1957 жылы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында актер болуп баштаган. Адегенде театрга травести, балдардын ролун ойногон артист катары кызматка алынган Райымкулова чыгармачылык жолунда Кыргыз мамлекеттик драма театрынын сахнасында 30дан ашуун баланын образын жараткан. Алардын ичинен Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасынын негизинде коюлган спектаклиндеги Жеңишбеги легендарлуу образга айланган. Кыргыз театрынын травестилеринин ичинен Райымкулова балдардын тарыхта кала тургандай образын чоң чыгармачылык эргүү менен жараткан. Успокойся, Джапар. Учителя не всегда справедливы к нашему сыну. Актрисанын чыгармачылык өмүрү жалаңгана балдардын ролун аткаруу менен чектелген эмес. Анын репертуарында ондогон образдардын ийгиликтүү жараткандыгын айтууга болот. Шекспирдин Ромео жана Жюлеттасындагы Жюлеттанын образынын өзгөчө ички дүйнөсүнүн назиктиги, баяулугу айрыкча сүрөттөлгөн. Жюлеттадан кем калбаган образдардын бири Бернардо Альбинанын үйүндөгү Амелиянын образы. Ушул сыяктуу чоң чыгармачылык эргүүдөн жаралган образдарды Искра Райымкулованын чыгармачылык таржымалынан арбын учуратууга болот. Ал образдарды жогорку чеберчиликте аткарып, көрүүчүлөрдүн арзуусуна татыган. Лирикалык ролдордун чебери деп айтышыбыз керек. 60-жылдардагы жылдардагы Таттуу Турсунбаева сахнага келгенге чейинки лирикалык ролдордун көбүн Искра Райымкулова ойногон. Искра Райымкуловага атай басым жасашкан. Кийин маселен айталык Таттуу Турсунбаева Жюлеттанын ролун алган мезгилде ошого дублер кылып дагы Искра Райымкуловага беришкен. Демек, мына ушундай деңгээлдеги лирикалык ролдорду дагы өзүнүн деңгээлине жеткире ойногон. Анан өзгөчө мына ошол травести катары Кыргыз театрына кирген. Ички дүйнөсү өтө назик. Анан ошол эле учурда балдардын ролун ойногондо өтө шок. Мына ушундай ар тараптуу мыкты актриса деп айтышыбыз керек. Ал эми Кыргыз кино искусствосунда Алымкан көркөм тасмасында, Алымкандын Каныбек жана 13-чү небере кино тасмаларында башкы каармандардын образын ийгиликтүү жараткандыгын атоого болот. Маркумдун жакындары актриса образды жаратууда чыгармачылыкка жан дүйнөсү менен сүңгүп кирип кетчү деп эскерет. Апакем, жаныма жардам деп жүрсөң, тозокко баштап сен түртсөң, атакем жаанда калкан деп жүрсөң, жарашпас ишке бүлдүртсөң. Жараткан Алла. Ушундай көргөзчү, как будто көрүп турган, угуп турган адам ушу жанында болуп, кошо, чогуу сопереживать этчү да. Бул киши образга киргенде ошол образ менен жашачу. Спектакль бүткөндөн кийин ошо образдан оңой менен чыгалчу эмес. Ушундай адам болчу. Бирөөсүнө дагы ушундай жакшы мамиле жасачу. Искра Райымкулованын Кыргыз улуттук театр жана кино көркөм өнөрүнө кошкон зор салымы эске алынып, мамлекет тарабынан эмгеги жогору бааланып, көптөгөн сыйлыктар ыйгарылган. Ал Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти жана башка мамлекеттик наамдар менен башка да сыйлыктар берилген. Искра Райымкулованын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.